Самурай ыкмасы кантип каалаган нерсени башкалардан тез үйрөнүүгө жардам берет. Кээде байкайсыңбы, айрым адамдар бир нерсени жаңы эле ушунчалык бат эле үйрөнүп алышат. Кээ бирлери жай үйрөнөт. Бат үйрөнгөндөрдү карап туруп абдан керемет сыяктуу эле көрүнөт. Бирөө гитараны колуна алат дагы жарым жыл өтпөй эле татаал чыгармаларды ойноп баштайт. А башкасы болсо жылдар өтсө дагы жөнөкөй аккордтордон чыга албай жүргөн болот. Кээ бир адамдар жаңы тилди бир нече айда эле сүйлөп кетишет. Көпчүлүк болсо бир жылга жетпей эле таштап коет ортодо. Биз адатта муну талант, генетика же болбосо анын бактысы бар экен, жолу ачык экен деп түшүндүрөбүз. Бирок чындыгында андай эмес. Мындан да кызыгыраак нерсе бар. Тез үйрөнүү бул туулганда эле берилген касиет эмес, бул система. Эң таң калыштуусу, бул системаны заманбап коучтар эмес, 400 жыл мурда Япон самурайлары иштеп чыккан экен. Алар муну лайфхак же продуктивдүүлүк ыкмасы деп аташкан эмес. Алар 3 принцип деп аташкан. Бүгүнкү сүйлөшүүбүз мына ушул темада болот. Акырына чейин калтырбай биз менен калыңыз. Жана ушул каналга катталып, лайк басып, комментарий жазганды дагы унутпаңыз. Анда биз улантабыз. Алар ушул 3 принципти мындай деп аташкан. Биринчиси шошин, сушари, мушин. Бул япон сөздөрдү жаттап калуунун кереги жок. Азыр мен сиздерге бирден бир бөлүмүнөн кылып түшүндүрүп берем. Бул 3 абал жөнөкөй адамдарды чеберлерге айландырган. Ал эми бүгүн нейробилими бул ыкма чындап иштей турганын далилдеп жатышат. Муну улуу окумуштуулар да изилдеп жатышат. Бул видеодо принциптердин кантип иштерин жана аларды каалаган тармакта кантип колдонсо болорун төмөндө азыр айтып берем. Андан мурун комментарийга ушу сөздү жазып кой. Алдыдагы 6 ай ичинде кайсыл жөндөмдү өздөштүргүң келет? Эгер бул тема сага жагып жатса, ой пикириңизди дагы жаза кетиңиз. Биринчи принцип. Сошин. Баштоочунун акылы. Бул жаңы баштаган адамдын акылын. Эң парадоксалдуу принциптен баштайбыз. Жаңы баштаган адамдын акылы деген эмне? Бул жөн эле башынан баштоо эмес, бул өзүң билем деген иллюзиядан бошонуу. Үйрөнүүнүн эң чоң тоскоолу бул билбегендик эмес, билем деп ойлогондук. Жаңы нерсени үйрөнүп жатканда, бул мурункуга эле окшош экен деп ойлоп, деталдарды өткөрүп жиберген учурлар болот. Же көңүл бурбай койгон учурлар болот. Кийин карасаң, ошолор эң негизги нерселерди боштуктарга алып кеткен болот. Самурайлар мындай дешкен. Тез акыл, тез үйрөнөт. Бир окуя бар. Жаш жоокер устатка келет. Ал буга чейин жеңиштерге жетишкен, өзүнө ишенген, ийгиликтерди багындырган жоокер болот. Устат ага айтат. Эгер сен бир нерсе үйрөнгүң келсе, бүгүндөн баштап баарын унут. Сен эч нерсе билбейсиң, дейт. Жоокер таарынат. Бирок устат аны жумалар бою кылычтын биринчи жолу кармагандай кылып карматат. Салмагын сез, тең салмакты түшүн, колуңдун абалын үйрөн, дейт. 2 жылдан кийин ал эң мыкты окуучулардын бири болот. Эмне үчүн? Анткени ал нолдон, эгосуз, баарын билем деген иллюзиясыз үйрөнгөн. Жашоодо бул эмнени билдирет? Программалоону үйрөнгүң келсе, негиздерди өткөрүп жибербе. Жазууну үйрөнгүң келсе, структураны өздөштүр. Кандай тармак болбосун, база эң маанилүү. Баштоочунун акылын кабыл алганда, мээ жаңы байланыштарды бат түзөт. Бул жөн гана философия эмес, бул мээнин оптималдуу режими. Бирок туура маана жетишсиз болот. Бирок структура андан да маанилүү. Жана экинчи үйрөнүүнүн тез ыкмасы, самурайлардын принципи бул үйрөнүүнүн 3 баскычы деп аталат. Биз азыр 3 баскыч жөнүндө окуйбуз. Биринчи баскычы ээрчи, тууроо. Бул этапта сен көчүрөсүң.
эч нерсени өзгөртпөй, өз ыкмаңды кошпой, жөн гана айтылган нерселерди так аткарасын. Бул зериктиргендей көрүнүшү мүмкүн. Бирок дал ушул жерде фундамент, негиз курулат. Самурайлар жылдар бою устаттын кыймылдарын жөн эле кайталаган. Анткени жаңы баштаган адам импровизация кылууга али даяр эмес. Сошин бул жаңы баштаган адамдын акылы дедик, акылын даярдады. Башында көпчүлүк ойлошот, мен бул нерсени билем, кыска жолду деле колдонуп өтүп кетсем болот, деп ойлошот. Бирок чындыгында өзүңдү баштоо катары кабыл алып, аны аткаруу эң күчтүү стратегия. Күнүмдүк мисалдар менен түшүндүрөйүн. Жаңы программалоону үйрөнүп жатканда, же жаңы тил үйрөнүп жатканда, мен бул нерсени билем, мен уже түшүнүп койдум, деп ойлобо. Класстарды, синтаксисти, мисалдарды башынан баштап кабыл ал. Эгер алгач база туура эмес түзүлсө, кийин кыйынчылыкка учурайсың. Же мисалы гитарага бардың дейлик. Сен жөн гана аккордторду билем, мен муну мурун эле үйрөнгөм да, мага оңой экен, деп ойлошуң мүмкүн. Бирок маанилүү техникаларды өткөрүп жиберишиң мүмкүн. Бир саамга колуңдагы нерв системалары туура эмес көнүп калган болот. Жаңы проекттерге кирдиң дейлик. Мен билем деп ойлоп, кеңеш сурабай коюп, өзүң билгендей эле өз акыл менен баштап кирдиң. Ушундай учурда катага алып келиши мүмкүн. Баштоочу катары суроо бер, үйрөн, байкап көр. Дагы бир мисал, сиз жаңы жумушка киресиз. Бир нече кызматкерлер сизди сынап көрөт. Эгер сиз баштоочунун акылы менен баштасаңыз, бардык процесстерди нолдон үйрөнүп, каталарды азайтасыз. Ошондой эле сиз тезирээк өнүгөсүз ал жерден. Себеби алдын ала божомолдор менен гана эмес, катасыз жасай баштайсыз. Нейробиология илиминде муну мындай деп айтат. Башы таза, жайбаракат, жаңыдан нолдон баштаган адамдын мээсинде нейрондук байланыштар тез түзүлөт дешет. Эгоңду артка коюп, өзүңдү бош табак деп эстеп, мен азыр нолдон келдим деп элестетип башташ керек дегенди билдирет. Андан кийинки кадам эң негизди өздөштүрүп алгандан кийин гана суроо берип баштайсың. Эксперимент кыласың, адаптация кыласың, өзгөртөсүң. Бул аң сезимдүү чеберчиликтин деңгээли. Андан кийин гана 3-чү этапта ашып өт ыкмасында бул жерде система сенин бир бөлүгүңө айланат. Сен эрежелерди аткарбайсың бул жерде. Сен өзүң эрежеге айланасың. Мына ушул жерде өзүңдүн стилиң жаралат. Уникалдуулук мына ушул жерде пайда болот. Көпчүлүк адамдар ушул жерден баштагысы келет. Жаңы нерсени баштадыбы, жаңы жумушка кирдиби, жаңы бир тил үйрөндүбү, дароо эле ашып өт ыкмасына келип, уникалдуулук же болбосо өзүнүн стилин жараткысы келет. Бирок фундамент андан дагы маанилүү. Эмнеге адамдар канча кайталаса да эч качан чебер болбойт? Үйрөнүүнүн система жолун колдонбогондуктан. Бул принципти аткарбагандыктан. Кайсыл гана тармакта колдонбоңуз, бул принцип менен баштасаңыз, структура туура болот. 3-чү бөлүм, 3-чү принцип motion. Аракеттин табигый агымы. Motion түзмө-түз которгондо акылсыз акыл деп которулат. Бул абал аракет ойлонбостон болгон учур. Кандайдыр бир аракетти сиз ойлонуп, анын үстүнөн ой жүгүртүп отурбай эле автоматтык түрдө сиздин денеңиз аткарып баштаган учурду билдирет. Клавиатурага карабай жазганда, мисал үчүн, гитаранын кылдарына карабай ойлоп калганда, жаңы тилди сиз жаңы сөздөрдү эстеп, анан грамматикалык сүйлөмдөр түзүп эмес, автоматтик түрдө эле сүйлөп баштаганда, ушул абалды самурайлар мушин абалына келди деп аташкан. Же жаңы машина айдап баштаганда, жолго көңүл бурбай эле
айта баштаганда. Нейробиологияда бул абалды мээ аракети автоматтык системаларга өткөрүп берип жатат. Мээ бул жерде автоматташтырылды деп айтылат. Ошондо агым абалы пайда болот. Музыканттар муну билет, спортчулар билет, хирургдар билет. Аракет өзү эле жүрүп жаткан учур. Бирок мошинди күч менен киргизе албайсың. Мунун дагы процесси бар. Акылды даярдайбыз, жолду түздөйбүз. Жогоруда айтылган эки процессти аткаргандан кийин анан жыйынтык мушин абалына келгенде чыгат. Самурайлар миңдеген жолу кайталаган. Анткени автоматизм чыныгы чеберчилик. Эмнеге бул ыкмалар иштейт? Бул система эффективдүүлүк үчүн эмес, аман калуу үчүн түзүлгөн. Анткени Японияда, феодалдык Японияда да жай үйрөнүү өлүм дегенди билдирген. Ошондуктан ыкма максималдуу түрдө такталган. Бүгүн биз кылыч кармабайбыз, бирок принциптер ошол бойдон эле күчтүү бойдон калган. Аларды каалаган тармакта колдонсоңуз болот. Жыйынтыктайбыз, эгер бир нерсени тез үйрөнгүң келсе, ушул 3 нерсени эстеп кал. Биринчиси бош акыл, экинчиси көчүр, өзгөрт жана туура же устатты эрчи. Үчүнчүсү автоматизмге жет. Мунун бардыгы жөн эле бир сыйкыр эмес, булар система. Эми система сенде бар. Суроо бирөө эле. Аны сен чынында колдоносуңбу? Же системасы жок эле убактыбызды кетирип, жаңы бир нерсени үйрөнүп баштап, же жарым жолдон таштап коебузбу? Эгер бул жерге чейин көргөн болсоңуз, анда сиз эми билесиз. Теманы тереңирээк үйрөнгүңүз келсе, экрандагы видеону дагы бир жолу кайталап көрүңүз жана башка видеолорду дагы кайталап көрүңүз. Сиздин убактыңыз үчүн чоң рахмат. Эсиңизде болсун, эң ылдам болуу маанилүү эмес бул жерде, токтобоо маанилүү. Анткени көп адамдар аягына чыкпай эле таштап коюшат. А сиз токтобоңуз. Кийинки видеодо көрүшкөнчө.